Садыр Жапаров борондон каза болгондорго байланыштуу Жоо Байденге көңүл айтты. Мен Кентуккидеги бороондун кайгылуу кесепеттери тууралуу кабарды терең кайгыруу менен алдым. Кентукки жана коңшу штаттарындагы куюндан адамдардын курман болгонун жана кыйроолор тууралуу суук кабарды кайгыруу менен кабыл алдым. Ушул жаратылыш кырсыгынан улам курман болгондордун туугандарына жана жакындарына көңүл айтуу менен жабыркагандардын тез сакайып кетишин каалайм деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Булак Вести кечи. Эдил Байсалов. Президент жаңыдан гана толук кандуу иштей баштады. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик өнүктүрүү планын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын талкуулоо учурунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Анын айтымында Садыр Жапаровдун президенттигинин биринчи жылы конституциялык реформаны ишке ашырууга жумшалды. Президент чындыгында өз милдетине эми гана толук киришүүдө. Биринчи жылы конституциялык реформаны ишке ашырууга жумшалды. Президентти эл колдоп, бийликтин курсун колдоду, деди Байсалов. Ал азыркы бийликке шылтап, кине коюп жаткан нерселер чындыгында мурунку бийликтин катачылыгынын кесепеттери экенин кошумчалады. Булак саясат кечи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмиратына жумушчу сапары менен барат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Жапаров Дубай шаарындагы Экспо 2020 көргөзмөсүнүн алкагында Кыргызстандын улуттук күнүнө арналган иш-чарага катышып, ошондой эле Дубай шаарындагы Дубай Smart City жана шаарларды туруктуу өнүктүрүү концепциясына негизделген технологиялык эко шаардын долбоору саналган Абу-Даби шаарындагы Мастар Сити менен таанышат. Сапардын жүрүшүндө бир катар эки тараптуу жолугушуулар өтөрү айтылды. Жумушчу сапарынын алкагында Кыргызстан Бириккен Араб Эмираты 2021 туристик роуд-шоу бизнес форум өтүп, анын жүрүшүндө B2B форматындагы жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр өткөрүлмөкчү. Манифестация против обязательной вакцинации от COVID-19 прошла в субботу в Вене. Такие протесты проходят в Австрии в выходные вот уже несколько недель. На этот раз, по данным полиции, в столичной акции приняли участие около 44 тысяч человек. Многие откликнулись на призыв Австрийской партии «Свободы». На этой неделе правительство обнародовало детали закона, который войдет в силу с февраля будущего года. Он касается всех граждан страны старше 14 лет, кроме тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. В тексте говорится, что вакцинация не может быть принудительной, но отказ повлечет за собой юридические последствия с начальным штрафом в 600 евро. Более того, хотя локдаун заканчивается в воскресенье, непривитым по-прежнему запрещено выходить на улицу. Демонстрация против правительственной политики борьбы с коронавирусом прошла в субботу и в Мадриде. Протестующие несли плакаты, осуждающие то, что они считают организованным планом контроля над обществом и ограничением прав граждан. Барселонада да болуп өттү. Бул автономиялуу коомчулукта бар. Ресторан, спортзал жана башка жерлерге кирүү үчүн сөзсүз түрдө ковид сертификат талап кылынат. Люксембургда 1000ден ашуун адам киргизилген чектөөлөргө жана QR-кодко каршылыгын билдирип чыгышты. Акция тынч башталган менен кийин каршылык акциясына чыккандардын тартип сакчылары менен кагылыша кетишине чейин жеткен. Демонстранттардын айрымдары полиция кызматкерине таш ыргыта башташкан. Буга жооп кылып полиция суу аткыч колдонгон.